Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутман күн. Турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери сабактарыбызды баштайбыз. Тазалыкты сактасак, жугуштуу оорулардан сак болорубузду унутпайлы. Бүгүнкү сабактын темасы кар көчкү. Сабактын максаты тема менен таанышып аласыңар. Кар көчкүлөр болоорун келип чыгуу кыйынчылыктар жөнүндө билип аласыңар. Жашоодо кар көчкүдөн этият болууну үйрөнөсүңөр. Балдар, табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарга кирүүчү бул кар көчкүлөр көбүнчө биздин өлкөбүздө болуп турарын билебиз. Себеби биздин өлкө 80-90% тоолуу аймактардан турат. Ошондуктан көбүнчө биздин тоолордо кар көчкүлөр болуп турат. Ошондой эле биздин унаа жолдорубузга өзүнүн залакасын тийгизет. Ошондой эле турак жайлар ошол тоонун боорлорунда, айылдар көбүнчө жайгашкан жерлерде дагы ушундай кырсыктар болуп турат. Бул табигый кырсыктарды эч кандай адамдын күчү менен токтотууга болбойт. Демек, ошондуктан биз кар көчкүлөрдү жүргөн учурда жүрүм-турум эрежелерин билип алалы. Көчкү жүрүшү ыктымал болсо, электр жарыгын, газды, мештеги отту, суу түтүктөрүн өчүрүү керек. Ал жерден дароо кетүүгө даярдануу керек. Көчкү кечигип жүрө тургандыгын билип калсак эгер, зарыл буюмдарды ташып кетүүгө үлгүрүү керек. Документтерди 2 күнгө жетерлик кылып, бузулуп кетпей турган тамак ашты суу өтпөгөн баштыктарга салып ала кетүүгө аракеттенүү керек. Табияттын өзгөчө кырдаалдарынан качуу менен гана сактанууга болот балдар. Ошондуктан биз дайыма ушул эрежелерди эсибизде сакташыбыз керек. Демек, албетте биздин жогоруда айткандай тоолуу аймактарда көбүнчө ушундай кырсыктар болуп турат. Ал кырсыктар эмнеден келип чыгаарын билебиз. Күн өтө ысып кеткенде ушундай кар көчкүлөр жүрөт. Себеби күндүн жылышы менен карлар тоолордон көчүп түшүүгө аргасыз болот. Демек, ушундай апаттардан кутулуу үчүн жогорудагыдай эрежелерди дайым сактообуз керек. Дайыма зирек сак болушубуз керек. Чоңдорго дайым бул жаңылыктарды айтып туруу керек билгендерибизди. Анда эмесе силерге тапшырма ушул сүрөттөгү тосмолор эмнени билдирет? Ошол жөнүндө айтып бересиңер. Саламатта болгула.